18 октябрда саат 21:30 чамасында Бишкек шаарындагы Бөкөнбаев менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталган. Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа Lexus RX 330 үлгүсүндөгү унасын сүзгөн. Toyota Camry унасы тротуарга чыгып 4 жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен жөө жүргүнчүлөрдүн бири 2012-жылы туулган жаран окуя болгон жерде каза болгон. Шектүү катары 17 жаштагы өспүрүм кармалып, айдоочулук күбөлүгү жок унаа айдап чыкканы маалым болгон. Журналист Эметей Аманбеков жол кырсыкта каза болгон 13 жаштагы баланын апасынан маек алган. Маек учурунда апасы ишти жаап коюшат деген кооптонуусу бар экенин айткан. Когда мы там были, они говорят, хотите посмотреть, он там отлетел на 10 метров. Я хочу, чтобы парню дали высшую меру, привлекли к ответственности родителей, парня тоже. Не доводите, пожалуйста, меня до самосуда. Натарила себе шоколадок, шоколадки в итоге от удара все. Рюкзак порвался. Будут предприняты меры для того, чтобы замять это дело. Наверное, опасения у меня все же есть. Бул боюнча милиция маалымат берип, факты боюнча кылмыш иши козголгонун, ал мыйзам чегинде объективдүү, толук жана калыс иликтене турганын убада кылышты. Бул факты жаап жашыруу аракети болушу мүмкүн эмес. Иликтөө жетекчиликтин өзгөчө көзөмөлүндө турат жана бардык процессуалдык аракеттер мыйзамдын чегинде жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Учурда шектүү кармалып, соттун чечими менен 14-убактылуу кармоочу жайына камакка алынган.